Тынчтык Жунушалиевдин кызы катуу ооруп, эки бөйрөгүн алмаштыруу керек болгон. Дарылануу үчүн өлкөдөгү ооруканалар эле эмес, Турциянын больницаларына чейин барышкан. Ал жактан жыйынтык болбогондон улам биздин фондко кайрылып, Индияга баруу жолдорунан кеңеш алышкан. Бул чыгарылыш жөн эле ыраазчылык кайрылуу эмес, мында чыныгы мусулмандык сапат жатат. Анда Тынчтык Жунушалиевдин кызына бөйрөгүн берейин десе, эч бир туугандарынын каны туура келбей, донор табылган эмес. Анда ооруп жаткан жарандын бир тууган кайнагасы донор болуп, бир бөйрөгүн берген. Бул кадам чыныгы алкышка татыктуу. Ассаламу алейкум, кыргызстандыктар. Индиядан салам. Биз Индияга келип калган себеби мынакей кызымдын эки бөйрөгү жабыркап, барбаган жерибиз калган жок. Турцияга да бардык, Кыргызстанда көп жерлерге бардык. Ошо укканыбыздын көп жерлерине барып, анан эң аягы ушу бир жылга чукулдап калганда биздин кудабыз YouTube каналынан көрүп, ушу Азамат Байматов деген кайрымдуу бол деген неме бар экен, фирма. Ушу кайрымдуу болго кайрылып, Азамат Байматов деген ими ачкан экен. Ошондой бар экен дегендиктен биз ошого кайрылып, Азамат Байматовго жардам сурадык. Биз кандай кылсак Индияга кантип бара алабыз деп жардам суразак, ал киши бизге ошо Айзат деген карындашты дайындады. Ошо барсаңыздар баарын дайындап, сиздердин документтериңиздерди ошол бүт боюнча маалыматты жакшылап берет деп айтты. Биз Бишкектен Айзат кызыбызга барып кайрылдык эле. Айзат кызыбыз ошол Индияда кандай врачтар бар, кандай болуп баратат, кандай болуп келип атат, бүттүк маалыматты абадан бизге жакшылап түшүндүрүп берди. Биздин көңүлүбүзгө толду. Бул Айзатты жана Азамат Байматовду ушу менин кудам YouTube'дан көрүп жактырыптыр. Ата биз Турцияга барайын деп атканбыз. Турцияга да бир барып келгенбиз. Анан ушул ушат тандадык, өзүбүзгө ушак ынады. Кудай кааласа документтерди ушу Айзат деген кызыбыз дайындап берди. Жакын каралыкты дайындап берди. Биз 3 адам болуп Индияга учуп келдик 7 ноябрда. Кудай кааласа бизди Индиядан Азамат Байматовдун балдары жалпы жамааты менен тосуп алышты. Абадан жакшы иштеш экен. Булар тосуп алып, такси менен гостиницага жайгаштырып, гостиницадан келген күнү эле эң биринчи бир дегенде эле келген эле күнү бизди больницага алып келип көрсөттү. Жетиштик бир сыйра көрүнгөнгө. Кайра барып гостиницага жаттык. Эртең менен 6-дан баштап бизге бир переводчик бала кошуп берди бул тараптан, Индиядан. Ошол бала бизди 20 күндөй бизди күнүгө менин балам катары жанымда жүрүп атты. Котормо ошол ээрчип жүрдүм. Каяка кирсем ошол бүттүгүн ошо орусча сүйлөшөбүз. Ал бияка өзүнүн тилинче которуп бүттүгүн документациянын баардыгын ошол кишилер бүтүрдү. Ар бир эшикке үстүккө ташы, астыңкы ташы баардыгын ошол бала бүт документти папкага чогултуп, бүттүгүн ошол киши көтөрүп жүрдү. Мен артынан ээрчип жүрдүм. Биз бир документке түшүнбөйбүз. Биякта англисче экен. Же хинди түшүнбөйбүз, же англисче түшүнбөйбүз. Ушул жигит Азамат Байматовдун балдары бизди толугу менен бизди камсыздады. Гостиница менен да камсыздады. Ушуларга Алла Таала ыраазы болсун. Эмне тилектерин кабыл алган болсун. Кудай кааласа биз документтерибизди бүт толук туура болуп, документтерибиз тууралагандан кийин, толукталгандан кийин биз операцияга кирдик. Операцияда киргенден кийин операциясы абадан жакшы өттү. Ушундай врачтары ушунчалык сылык, ушунчалык жакшы мамиле кылышат экен. Мен Индиянын врачтарын ушундай деп ошо ойлогон эмесмин. Бул мамлекетте эми өздөрү мындай начар турат деп ойлошо беле да. Негизгиси бияктын врачтары өтө күчтүү экен. Докторлор күчтүү докторлор экен. Мен жакшы бааладым буларды. Анткенин себеби ушунчалык мамилелери, ушунчалык жакшы жасагандыктан сүйүнүп кубанып отурабыз. Кудай кааласа 4 күн болду. Кызым операцияга кирип, азыр өзү басып калды өз алдынча. Кудай кааласа жакшы. Тамак ичкен жегени жакшы, тамагы жегени жакшы. Донор да жакшы акыбалда. Донору бүгүн чыкты. Кудай кааласа биз менен гостиницага. Кудай берди, анын да акыбалы жакшы. Абадан жакшы. Бүгүн тамак жеп, абадан биз менен эле кыдырып жүрүп атат. Кудай берди жакшы.
4 күн 5 күндө донордун акыбалы абдан жакшы болуп калды. Мен сиздерге сунуш айтып элем, ушу Индияда, аны биздин Кыргызстандагы ооруп аткан инсандар болсо, баягы дейбиз, көп адамдар бара турган жерин билишпейт да. Ошондуктан сиздерди ушул ар жактарга бияка тияка уруна бербей, Москва барам, анан кийин Турция барам дей берип, ушул дебей, ушул Азамат Байматовдун балдарына жолугуп, кененирээк маалымат алып, ушулар менен консультация алып, ушул жака Индияга келсеңиздер, менимче жакшы болуш керек. Потому что мен абадан келип алып, ушул жакты тандаганыбызга абадан сүйүнүп атам. Өкүнбөйм эч качан. Анткени бул жактын адамдары эмес, бир гана врачтар эмес, адамдары да абадан жакшы экен. Ушунчалык жакты адамдары. Кудай буйруза биздики биринчи Кудай, экинчи врачтары абадан жакшы мамиле кылат экен. Ушул жалпы Азаматтын жалпы жамаатына Алла разы болсун, бизди ушу жакшы толтуруп алып, жакшы мамиле кылышып, мынакей ден соолук чыңап, Кудай кааласа больницадан күнүгө сурап, WhatsApp'тан күнүгө сураштырып, баардыгын эмне болду байке, бул жетпей атса, этиң эртүгөнзө Кыргызстандан салып берейик, майың артүгөнзө салып берейик, Индиянын тамактарын жей албайсыздар деп күнүгө бизге кайзат кызыбыз күнүгө чалып турат. Тамактарды посылка кылып салып жиберип атат Кыргызстандан. Бекер эле, эч акча кошкон жок ага. Түгөрүп атат. Кудай кааласа мунузда Алла разы болсун. Ар бир учкан самолетторго кимге посылка керек болсо айтыңыздар, салып берейик деп бекер ушу посылка салдырып атат. Мына кече эле 5 килограмм эт алдырдык, май алдырдык. Бекер эле. Өзүнүн гостиницага чейин алып келип беришти балдар. Рахмат ушу Азамат инимдин балдарына. Келип жакшы мамиледе. Биз разыбыз эң биринчи Кудайга, анан кийин ушу врачтарга, анан кийин бизге себепчи болуп турган ушул Азаматтын балдарына. Ушу ар дайым жакшы, Кудай кааласа. Анан ушул жакта жатып операция кирерде. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Биз ошо келүүбүзгө донор болуп келгенбиз, өзүбүздүн атыбыз. Жана анткени ар бир мусулмандын максаты ушул экен, бир адамга бир пайдам тийип калсам деген ниетте экенбиз да. Анткени биздин башыбыздан да бир өтө чоң сыноолор өттү, бирок ошондо өзүбүздө бир чечим чыкты эле. Буйруза ошол жокту бир адамдын кажаатына бир жардам тийсе экен деген. Мына Алла насип кылып, мүмкүнчүлүк кылып, ушул келинибизге донор болушка Алла таала мүмкүнчүлүк берди да. Эң негизги ошо донор болордон мурун көп жакты изилдедик да. Турцияны изилдедик. Эртең кандай ошонун гарантиясы барбы? Биз эгер баргандан кийин алдалып калбайбызбы? Андай ар кандай жолдорун издедик. Анан өзүм бир ниет кылдым эле, бир жакшы адамдарга жолугуп, жакшы врачтарга жолуксак экен ниетте болдук эле. Алла насип кылып, ошондой жакшы бир ушу канча бир көптөгөн адамдардын ортомчу болуп, жүздөгөн, балким андан да көп адамдарга ортомчу болуп жүргөн ушу Азамат Байматовду Алла таала жолуктурду да бизге. Ошол кишиге кайрылдык. Ошол киши аны түздөн түз бизге кенен маалымат, түшүнүк берди да. Бул нерсе сиздерге оңой нерсе эмес, бул бир запчасть эмес бул нерсе. Ал киши ушундай өзүнүн чын жүрөктөн кам пикир менен бизге маалыматты толук берди да. Анан биз ошого толук ишендик, жүрөгүбүз ошого ынанды. Анан кийин чечим чыгардык. Анан булардын ишкерлерине кайрылып, офистерине барып, ошол жерден договор түздүк. Ал жерде ушу Айзат деген карындашыбыз бар экен, Бактыбек деген инибиз бар экен. Ошолор ушуна толук маалыматты берди. Анан кийин бияка кантип келиштин, бияктын жол жоозун, баргандан кийин кандай болосуздар, биздин билетибизди, визаларыбызды, бүт документально алар баардыгын өздөрү даярдап беришти. Анан бияктагы клиникалардын бара турган клиникаларыбызда да толугу менен алар тааныштыр да баардыгын. Ушундай деген балдар сиздер тосуп алат. Ал жакка баргандан кийин ушундай ошол жакта өзүбүздүн договорубуз бар. Ошол балдар силер толук каржылайт. Эмне майда чече керектүү нерселерди ошол кылат. Эгер бир чоң маселе чыгып калса, бир врачтар жактан, эме жактан бир маселе чыкса, анда сөз Азаматка кайрылыңыздар деди. Агер андай мындай майда чечелер болсо бизге кайрылыңыз деп. Кыскасы биздин ынады да, булардын кылып аткан иши. Буга чейин буну биз билбептирик, багы баш оорогон Кудай менен иш жок дейт. Бирок ушул неме болгондон кийин анан ушул фондко кайрылганыбызга азыр өкүнбөйбүз да.
Неге дегенде ушул жака келдик, Алла насип кылып Индияга келип донор болуп келдик келинибизге. Анан бул жактан балдар тозуп алды, аэропорттон ошол Фортекске алып келди. Анан Фортекстен кийин жакшысына Макси деген чоң клиника алып келишти. Анткени буякта персидка почканын немеси ушакта экен да. Чыныгы врачтары, алдыңкы врачтары. Анан ушул жакты сунуштап, мына Алла насип кылып, мына операция болдук. Жакшы врачтарынын бизге кылган мамилелери да, ушул жерде иштеп аткан баардык медсестралар болобу, ошол жерде медицинский жана санитарлык жактар болобу, күнүгө эртең менен кизимден баштап 24 саат рациона бизге аябай жакты да. Деги эртең менен 5:30 келип, бүт кийимиңди алмаштырып, шейшептериңди баарын алмаштырып, 6-да уже как болсо ысык чайың алып келип, 4 маал тамагын берип, Алла разы болсун кишилерге да. Ошондой күтүшүп алды. Алла насип кылып, операция ийгиликтүү өтүп, мынакей бүгүн буюрса мен бүгүн бул больницадан чыгып атам да. Анан Кудайга шүгүр, мен айтарым ошол бул адамдын өмүрү бардыгынан кымбат нерсе. Адамдын Алла Тааланын эң чоң берген байлыгы бул адамдын өзүнүн денесине бардык дене мүчө бул чоң байлык да. Эми ушуну жакшылап сактаңыздар, караңыздар. Эгерде жабырлап калсаңыздар, сөзсүз ушул фондко кайрылып кетесиңиз мен сунуштар берем. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Кандайсыздар? Индиядан барыңыздарга салам. Мынакей Кудайым буйруса Индиядамын. Индияга келген себеби берде чоң себеп дегенде ушул дозумдун кызынын эки бөйрөгү ооруп канча жылдан бери кыйналып жүрдү. Ушул Байматов фирмасына келип, ушул жерде Индияда клиникасына келип, ушул жерде жакшы дарылануу жүрүп атат. Кудай буйруса өз көзүм менен көрдүм. Себеп дегенде ушул убара болуп дозу канча 1 жылдай болду убара болгондо. Барбаган жери калган жок, жүрбөгөн жери калган жок. Дозу менен кошо биз дагы жүрөк ооруган көп нерселер болду. Анан ушул жерде таап ушул жака кеткен. Ошондон бери сүйлөшүп отурчук. Анан дозум айтып калды, ушу документтерим баары бүттү. Баары бүттү. Кудай буйруса мынакей баарын ошолар бүтүрүп атат. Бизден эч нерсе кеткен жок. Сен тил билбесек, же англис тилде сүйлөткөн, же англисче билбесе, же индияча билбесе, ошол жерде балдарга, кыздарга рахмат деди. Баарын ошолор жардам берет, биз аркасынан жүрүп эле кол коюп атабыз деп күнүнө WhatsApp'тан сүйлөшөм. Анан дозум экөөбүз көп жерлерди көрдү элек. Анан как раз айтылып калды. Ушинтип операцияга кирип атат. Эми өзүм жалгыз калдым 5-6 күнгө дегенден кийин кой. Ушунча жүргөндөн кийин, дос болуп жүргөндөн кийин көп жерде чогуу жүрдүк. Чогуу жерде майрамдадык. Көп нерселер болду. Анан ушундай кыйналып аткан кезде жанында болбосом болбойт деп семья менен акылдашып барыбыз. Даже келинчегим да келмек. Анан бул жакта Индия мындай өзүңүздөр көрүп атасыздар. Сасык, анан кийин мындай удобство жок дегенден кой ада ооруп калбасын. Кой өзүм эле келейин деп дозума эркек деп поддержкага келдим. Ошол жерде мына Байматовго Айзат деген кыз экен, ошол жерде бизди узаткан. Айзатка чоң рахмат айтам. Алтыным аман болсун, ден соолукта болсун. Себеп дегенде мен документтерди алып, паспортты WhatsApp менен эле жибердим. WhatsApp менен жибердим. 2 күндө приглашение келди. Кайра сүйүндүм. Байке, ушул приглашениеңиз келди. Баары даяр. Келе берсеңиз болот, 4-күн учабыз деп. Ал жерден да мынакей ошол жерде фирманын балдары баары аэропортко чейин келип узатышып, ошол жерде менин сүрөтүм салып, аэропорттон менин сүрөтүм менен таап алып, мынакей больницага алып келди. Больницага келсе мынакей дозум жакшы сүйүнүчү кабар бар экен. Кыз немеде экен, мына кече Кудайым буйруса чыкты немеден. Реанимацияга чыкты. Күлүп жайнап, мына 2-3 күндөн бери тооктун шорпосун кылып, Кыргызстандан алып келгенбиз. Бияктын тамак болбойт деген. Ошо шорпону алып барып берип атабыз. Бир алдада шыпа этип жакшы болду деген аябай ниеттемиз. Анан ушунча көп жерде болдук дозум. Ташкентте болдук. Анан ошонун жакшылыктарда жүрүп аткандан кийин ушундай жерде эмне үчүн келбешиң керек. Мындай жерде дагы бирибизге поддержка кылалык. Жашнакай жүрөлүк, дос деген ушундай да билинет дегенде кылып жаныма келсем дозум мынакей сүйүнгөн айтпа. Экөөбүз жолугушалы ыйладык бир сыйра. Ыйладык. Кызды көрүп сүйүнгөнүбүздөн ыйладык барыбыз. Анан кийин мынакей кечеден бери мына 2 күн болду. Сүйүнгөнүбүздү айтпаңыз. Мынакей донорубуз да жакшы. Тимеле сонун болуп жаныбызда жүрүп азыр. Мынакей дозум прогулка кылып жүрүк. Таласта жүргөндөй эле сезип атам да. Анан кийин Шүйтүп коеюн. Таласта жүргөндөй эле сезип атам. Анткени мынакей дозум келем деп мынакей бүгүн Индияга келип, больницанын астына келип алып, менин жанымда
ушу айылда кандай жүзөк биякта да ушундай жанында ушундай кубат болуп жүрүп атат досум, рахмат досум. Айта бересиз. Анан ушул фирмага мен мынакей бүгүн келип алып ошол жерде өз көзүм менен көрдүм. Мен багы пациент болбосом да, не болбосом дагы көрдүм. Ушунчалык врачтар міне жана кызга минут сайын, секунд сайын келип, шейшебине чейин которуп баарын чуркап жүрүп атат. Рахмат. Ушундай оорулар болбосун, бирок ушундай бир ошол боло турган болсо, бул фирмага смело келе берсеңиздер болот экен. Мен бияка өз көзүм менен көрдүм деп айта алам силерге. Келсеңиздер бир жакшы жактарга барыңыздар, кыдырыңыздар. Эч ким Кыргызстаныбызда тынччылык болсун, токчулук болсун. Ар дайым сиздер менен Аллах Таала жакшы күндөрдөн гана жолуктурган болсун бизди. Эч кимге оорубаңыздар. Кокус проблема болсо, Байматовго кайрылганыңыздарга мен өтүнөм. Ушул жака жакшы нерсе, жакшы шипа болот деген мен ойдомун.